Москвада ким дем салат, хижама кылган клиника барбы? Biz Москвада билбейт экенбиз бар жогун. Бирок ушул жерде кыстарма кесиби дарыгер врач болгон кишилерге гана кан алдырсаңыздар жакшы болот. Себеби кээ бири кесилбей турган кан тамырларды кесип коюшу мүмкүн. Жана кескен нерселер издери калып калып, шрам деп коет экенбиз го, тырык, кыргызчасы. Тырык болуп калып калышы мүмкүн. Ошондуктан кесиби врач болгон, дарыгер болгон, медин институт атайын аякта окуган, же медучилищаны бүткөн, мына кан тамыр деген эмне, жөнөкөй тамыр деген эмне, ошолордун баарын ылгай билген, кан тамырдан алабы, эттен алабы, ошолордун баарын ылгай билген, анан жел убагы болот, жел эмес убагы болот, кандай шартта алыш керек, ошонун баарын мыкты өздөштүргөн адамдарга алдырсаңыздар, Кудайым буйруса сүннөткө да ылайык болот, анан натыйжасы иншалла ийгиликтүү болот, Кудайдын буйругу менен.